Agriculture компаниясынын Бишкектеги өкүлү жумушка адамдарды тандап баштаганын, ал иштин баары акысыз болорун айтууда. Тандоо, иргөө, түшүндүрүү иштеринин биринчи этабы бүт электрондук жол менен болуп жатат. Каалоочулар арыздарын сайтка бере беришет. Негизи филиал 18 мартта өзүнүн ишин официалдуу түрдө баштады. Анткени ошол күнү биз мамлекеттик каттоодон өттүк юстиция министрлигинен. Өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүздү ушул компаниянын жетекчилиги жана ошо жарандарды чет өлкөгө жумушка орноштуруу борборунун ортосундагы макулдашуунун алкагында ишибизди жүргүзөбүз. Ошондой эле компания Англияга жумушка барган адамдар жетери менен качып кетпей, виза режимин сакташы маанилүү экенин эскертүүдө. Анткени коңшу өлкөдөн өткөн жылы бир топ адам бараар менен эле аба майданынан качып кетип, эми ал жак менен кызматташуу биротоло токтогон экен. Жеке кызыкчылыктан биздин мекендин кызыкчылыгын жогору коюш керек. Анткени бир да бала качпай, биз баарыбыз бир кишидей болуп барып, тартибибизди жакшы көрсөтүп, 6 айдан кийин кайтып келе турган болсок, азыркы айтылып аткан 1000 квота деген балким 3000ге чыгат. Андан ары дагы 5 жылга чейинки квоталар менен, контракттар менен дагы мүмкүнчүлүктөр ачылат да. А эгерде виза режимин бузбай бизден балдар качып кете турган болсо, анда биз мындай мүмкүнчүлүктөн ажырап калабыз. Дагы бир кызык жери, Англияга бара тургандар англис тилин билсе жакшы, билбесе жок дегенде орус тилин билиши керек. Анын себеби Кыргызстандан баргандар славян тилдүү өлкөлөрдүн жарандары менен чогуу иштешет экен. Инструкциялар дагы орусча болот. Собеседование дагы орус тилинде болот, жеңил болот, берки аларга дагы түшүнүктүү болот, бардык тарапка жеңил да. Эми биздин Кыргызстанда эми башка мамлекеттерге караганда эми орус тил билүү деңгээли жакшы эле деп. Айтмакчы, Англиядан жумуш таап беребиз деген шылуундар социалдык тармакта көбөйгөнүн айта кетели. Ички иштер министрлиги өз кезегинде мындай алдамчы ортомчуларга бөгөт коюп жатканын билдирүүдө. Өткөн жылы 12 айдын ичинде биз 289 мыйзамсыз миграция уюштуруу фактысы боюнча иш каттаганбыз. Алардын ичинен 44 фактысы боюнча сотко ашырылган. Быйыл 2 айдын ичинде ушу мыйзамсыз миграция багытында 9 факт аныктап, алардын ичинен 5 факт боюнча уже кылмыш сотко ашырылды да. Улуу Британияга кыргыз жарандары айыл чарба жумуштарына биринчи жолу барганы жатат. Биринчи кезекте 25-40 жаштардагы ден соолугу чың күпүлдөп иштей турган адамдар алынат. Мөөнөтү кыска 6 ай. Быйыл 1000 орунга квота берилген. Азыр эле каалоочулар 4000ден ашты. Ошентип ала тоодон Англияга жумушчулардын биринчи партиясы май айынын аягында жөнөп кетери пландалууда.